Сүйіктүү теле көрүүчүлөр, күлкү өмүр узартат, өмүрүңүздөрдү узартууга даяр болуңуздар. Салам Кыргызстан эфирде. Коштошуунун артында амандашуу бар. Амансыздарбы, урматтуу кыргыз элим, сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыбызга биз кубанычтабыз. Салам Кыргызстан. Алдыда не деген ызгардуу сууктарды өткөрүп жатсак дагы, кыргыз элиме жалындаган ысык салам айтып, Салам Кыргызстан берүүсү кайрадан сиздер менен. Коомдук биринчи каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында апта сайын өзгөчө темалары бар. Бүгүнкү берүүбүздүн дагы кызыктуу темасы иллюзионисттер, таланттар жана өзгөчө өнөрдүн ээлери болмокчу. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Кызыктын баары эле алдыда. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Бүгүнкү конокторубузга сыйкырчылар келет деп атат го. Азыр келгенде сыйкырчылардычы дагы сурабыз. Кимдер экен? Биз көөлө сыйкырчыларды тааныйбыз го, бирок дагы кандай? Өмүрбек мырзаны тааныйсыңбы? Ооба. Көөлө көрүп жүрөбүз го. Өмүр сонун жигит, красавчик, азырчы бир эки эмесин үйрөнүп албайлыбы я? Чакырасың анда. Сендер келем сыйкырчылардын барсы. Сүйіктүү теле көрүүчүлөр, кесиптештерим айткандай эле жакын арада кыргыз элин өзгөчө бир чоң жаңылык күтүп турат. Ошол жөнүндө кененирээк маалымат Молдукматовдордун үй-бүлөсү жана Назгүл эжекем келмекчи. Тосуп алыңыздар. Иллюзионисттер сиздердин назарыңыздарда Салам Кыргызстандын төрүндө. Ассаламу алейкум, Өмүрбек мырза. Кош келипсиз. Келиңиздер, көрүп өтүңүздөр. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кош, кол чабалар жаңырсын. Оппа. Тегиле мен үчүн мындай кызыктуу болду да. Өмүрбек байкени, Амантур мырзаны мен көп жолугуп турам, көп көрүп жүрөм, бирок Назгүл Насиева эжеке ушул фокустиктердин арасына, иллюзионисттердин арасына эмне болуп аралашып кетти, ошол жөнүндө кепти баштасак кандай дейсиздер? Ооба да мен да ошо таң калып, Назгүл да фокусник болуп кеткенби деп таң калып атпаймынбы? Куш Мен ойлогом булардын жөн эле продюсер окшойт деп. Сиз не, ошондо продюсерсизби же Сыйкырчысызбы? Же жөн эле экөө жигиттин шопуру болуп алдыңызбы? Салам Кыргызстанды көргөн сайын дайыма Санжар эки сулуу кыздын ортосунда сулуу болуп турат да, мен дагы ойлонуп көрдүм да, көрө албайм мен мындай сулуулукту. Эки чекеме эки сулуу жигитти алып алып фокус болуп келип алдым. Жакшы, куш келипсиз. Анда болсо, келиңиздер биринчи маектен баштайлы дагы. Жеке жашоо кандай? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Үй бүлөдө бардыгы тынчпы? Эч ким ажырашкан жокпу? Ажырашкан жокпу? Үйлөндүңүзбү? Үйлөндүңүзбү? Куш болуңуз бек болсун. Сиздин небереңиз кут болсун, бешик бек болсун. Сиздики Өмүрбек байке, жаңы көгүчкөндөр кут болсун. Ооба. Албетте эле көгүчкөн алган сайын фокусниктер сүйүнөт дегендей. Байкенин түрдүү түстүү көгүчкөндөрү бар. Арасында кара көгүчкөн да пайда болду. Аларды эмне боеп саласызбы? Цвет өзү ушундай. Бул өзү египетский горец деп айтылат. Египеттен чыккан. Бая бизде өспөйт да бул. Европага тараган, дүйнө жүзүндө көп тараган, но биз аябай оордук менен ушуну тартырып алганбыз. Назгүл Насиева жардам берген. Ошо алып атканда бир 5-6 жыл болуп калды го. Анан 3 жыл даярданганбыз ошону. Аны эмне аябай кымбат болуп алды? Канчадан сатып алдыңыз? $100 алганбыз Европада. Бир көгүчкөндү? Жөжө көгүчкөн $100. А бирок Өмүрбек байке дагы бир кызыккан суроо. Ушул талант сизге кимден өткөн? Жана өзүңүз кичинеңизден бери же кызыгып үйрөнгөнсүзбү? Мага муну Аласкан Молдокматовдон чоң атам үйрөткөн. Ага Аласкан чоң атам Молдокматовго токтосун жездем үйрөткөн да. Ошондо жездемдин артынан аябай чуркап жүрүп үйрөндүм эле. Мага артыман эч ким чуркабай койду да. Биз кичке кезибизде баягы биз эшикте ойноп жүргөндө фокус көрсөтүп атат, биз келгенче эле фокустун баары бүтүп калчу да. Мен ошон үчүн азыр көбүнчө телевидение барганда көп фокус көрсөтөм. Баягы өзүм кичке кезимде аябай жакшы көргөнүмдө эле элдин баарын ойлой бердим, жакшы көрөт го деп элечи. Баягы өзүң менен ойлойсуң го, өзүң бирден ким жакшы көрсөң элдин баары жакшы көрөт го дегендей эле. Анан сиз да айтып кеттиңиз, көп баягы көрүп жүрөбүз, арга жактан деп жүрбөйсүңөр. Мен көбүнчө чет өлкөдө көп иштедим. Мен Кыргызстанды таанытайын деп жүрсөм, өзүм Кыргызстанга таанылбай калып турдум да. Азыр кээ бирде мисалы үчүн отурганда айтып атпакчы, көрүп жүрөбүз, биринчи жолу көрүп атам дейт. Мен телевизордон да көп чыгам. Канбыз өзүңдү көргөн эмес. Негизи мен Кыргызстанды таанытайын деп көп жүргөм да. Айтсаңыз, ушу фокусниктер эме сыйкырчысыздар да, Көз боёму Кыргызчасы кандай болушу? Негизи ушул эмен жөнүндө айтып берейин. Сыйкырчы элдер көз ачык ойлоп калат. Жок, көз ачык бөлөк болот. Сыйкырчы деп бул наам. Мисалы үчүн тамада болуп атпайбы, ведущий, Бул наам келип атпайбы? Бул биз кылган роль үчүн бул адамдар бири-бирине сыйлап сыйкырчы деген. Бул magic деген деп ошондой, magic деп бул жакшы наам берген да. Анан ошол ойдон magic деп, анан кээ бирөө келип алып, кээ бирөө айтып атпайбы? Каяктан сыйкырчы? Бул наам.
сыйкырчы деген сыйкырчы деген мисалы мен жакшы эле кабыл алам. Сыйкырчы кичикейинде мынтип бир нерсени сыйкырдап жашынакай балдарга мисалы жанагы алтын таяк менен ушу биз жакшы баягы жок, жакшы эметкендерге жакшы, просто түшүнбөгөндөргө түшүнүп берейин. Кээ бир айтып атпайбы, каяктан сыйкырчы болдум? Сыйкырчы деген бул наам. Заслуженный артист деген болуп атпайбы? Наам болот. Ал бирок дагы сиздердин дагы бир атыңыздар бар да, мен айтып кетсем, көз боемочу деп коет го. Көз боемочу туура эмес. Кыргызча бул баягы Көз боемочу гипноз. Алар аферисттер. Булар аферисттер эмес. Сиздер алдабайсыздар, Жок, гипноз бул өзүнчө жанр. Йога өзүнчө жанр. Биз баарыбызды ойлой берет да, бул иллюзия жанр. Азыр негизи фокус деп туура эмес айтып коем. Фокус деген бул четкость деп Советский Союздун бизге 18-жылы келген Европадан. Ошондо Советский Союздун убагында Эмиль Кио деген Вадимов Аливат дегендер китеп жазып чыгарган. Биз жаңы үйрөндүк. Бизден Европа 500 жыл алдыда деп жазган. Ошо мен суроомду аягына чейин берип алайын. Сыйкырчы демекчи, сиз жана айтып кетпедиңизби азыр сыйкырчыны мен мисалы жакшы эле кабыл алам да, кээ бирлер жаман кабыл алат деп атпайсызбы ушу? Сыйкырдын артынан мындай жаман иштерди жасап көрдүңүзбү беле? Мисалы бирөөнү акырын минтип аметип акчасын алып коюп, же болбосо алдап ушундай бир нерсе кылып көрдүңүзбү? Мен баягы акчаны баарыбыз эле жакшы көрөбүз дегенде, акчаны көрсөтүп туруп, алып туруп, азыр ушуну жок кылам деп, жок кылып мен Султанат Оманда 4 жыл жүргөм, Дубайда жүргөм. Ошо маалда мен 21-22 жашымда болчумун. Аябай көрсөтчүмүн да. Анан ошондо бир арабта эмет атпай, сен баягы Кудайдан коркпойсуңбу депчи. Анан Кудай экөөбүз тептен көрүшөбүз, моозу ачылып калыптыр. Ошондой баягы алып туруп, баягы фокусту эми өзү көрсөт деп акча берип атат да. Көрсөтүп, бербей койчумун да. Бирок азыр берип калдым да коеюн. Эми анда жаш болчу, акча керек болчу да. Азыр акча керек болду. Азырбы? Эми азыр айтып алгандан уя кичине эми тандайсың. Акырын возраст менен адам өзгөрүлөт. Тамашалаганда токтолот баягы кичине. Ар кандай адамдар бар экен, кээ бирөө атайын акча мал ал деп, может жаман көрүп калабы деп ойлойт экенсиң кийимдер. Эми албетте Өмүрбек байкайым айтып атпайбы? Эми убакыт өттү, чоңойдум депчи. Бирок тиякта амантур дагы эле алып атса керек. Ошо али жаш дегендей. Амантур кече түнү менен Жалал Абад область канча күндөн бери гастролдо жүрүп, азыр жол жүрүп келди. Амантур Жалал Абадтын жашоочулардын баарынын акчасын сыйкырлап алып келди. Амантур, сиз Өмүрбек мырзадан үйрөндүңүз да, канча болду сиздин фокус ошо жанрда жүргөн сыйкырчы болгонуңузга? 7 жыл. 7 жыл болуп. Сизде дагы жакшы эле опыт турбай. Анан мен мындай деп уккамда, бизде дагы Адил деген жигитибиз бар эмеспи? Ал дагы фокус көргөзүп сыйкырчы болуп жүрөт да. Мен дагы ушу адан сурагам да, бир секретин үйрөтүп койчу фокус десе. Фокус такыр үйрөтпөйт деп. Эмнеге үйрөтпөйсүңөр? Эмне мынча ач көзсүңөр? Ой, ач көзсүңөр. Эмнеге үйрөтпөйсүңөр? Ар бир искусствонун өзүнүн секрети болот да. Анан баягы жакшы секреттер эч качан айтылбайт. Мисалы үчүн карта менен 300 миңден ашык фокус бар. 300 миңден ашык фокустан ары санай албай калышкан. Интернет ашып кетсе бир 1000 карточный фокус бар. Ал жөнөкөй эмелери да. Күчтүүлөр эч качан айтылбайт. Өзүңүз ойлосоңуз, мен 3 жыл бир фокусту үйрөнүп алып, анан эмнеге айтам элге? Бул бир номерди 3 жыл даярласам, 5 жыл даярласам, $10,000 жазсам акча менен кош. Бул репетициядан бул өзүңүздүн бизнесиңиз да, Бизнес эмес, мен просто өзүм искусствону жакшы көрөм. Анан биз баягы көбүнчө айтабыз да, Кыргызстан биз мисалы үчүн кошуна өлкөлөрдөн арттабыз дегенде мен айтам, кошуна өлкөлөрдөн искусство фокус боюнча биз алдыдабыз. Эң бир сүйүнө турган эмеңер айтып койсоңор болот. Мен айтып кетейин, Өмүрбек айтып атпайбы, фокус иллюзиянын бөлүнөт, классический мынтипчи. Анан ушул Өмүрбек жасап аткан кээ бир фокустар дүйнө жүзү боюнча 3 эле өлкөдө колдонулат да. То есть жасай алат ошо фокустучу. Ал бирөө Америкада, бирөө Англияда, бирөө Кыргызстанда. Анча кол чаап коюштар. Сыймыктанып койсок болот. Бар экенде. Өмүрбек мырза. Кайсы фокусу? Азыр ошол номерди көрсөтөм. Анан эме деп айтайын дегем. Бул жанрда баягы сөзүбүзгө азыр арыбызда интернет бар да. Мен мисалы үчүн Казакстанга барганда, көп чыгарганда айтам, могу номер мынча турат. Эмнеге кымбат дейт? Мен айтам, Казакстанда бир мен кылган номерди интернеттен мына кылат турбай деп көрсөт, мен сага бекер иштеп берем дейм. Мен ошондой эмени жашырам. Мен баягы Кыргызстандагы фокусниктердин баягы Кыргызстанда жүрө берип, анча-мынча атын кылып алып эле кичине эметип калыштыр да, өздөрүнүн. Мен чет өлкөлөрдө жүргөм, кыдырыпчы. Ким фокустерди сурап көрдүм, ким чет өлкөлөрдө жүрүптүр? Кайсы өлкөгө барганда, мисалы үчүн келгенде сурап көрсөңөр? Сиз эме штат Далластан болбойсузбу? Жок, негизичи. Баягы эмеде эмет атпайсың, жана келип атканда кээ бирөңөр тааныйсыз деп атасың, кээ бирөө тааныбайсыз деп атасыңар да, ошондон кичине эмет атам да. Ал деген бар. Мен тааныйм. Ачуучундук да, Өмүрбек байка, ал ачуучундук. Сиз Кыргызстанды дүйнөгө таанытам деп жүрөсүз, бирок Кыргызстандын ичинде сиздин лицоңузду тааныбаган инсандар көп да. Ошого айтып атам, инсандар көп. Мен анткени
Сиз мисалы үчүн катуу таланттуу болсоңуз, Кыргызстанга таанылат белеңиз, Кыргызстан дүйнө жүзүнө таанытат белеңиз. Кыргызстан дүйнө жүзүнө тааныткан бул эң жогорку жакшы жетишкендик. А бирок Кыргызстанга деле таанылып койгон жакшы да биздин өмүрбүктө. Жетишпейт экенсиң да. Назгүл айым, жигитке 70 өнөр астык кылат демекчи, азыркы жаңысы жигитке 70 000 сом астык кылат деп калыптыр да. Сизди көп түр талантыңызды билебиз да. Мына циркта да катыштыңыз, кинодо да катыштыңыз, продюсер да болдуңуз. Көп жумуштарды кылып жүрөсүз да. Эми фокуска келгениңизге таң калып атам да. Буну кандайча келип калдыңыз, кандайча колдоп калдыңыз? Негизи Өмүрбек Молдокматов мен өкүл уулум, өкүл балам болот. Өмүрбекти мен таланттын өзү айткандай эле элге кененирээк таанытайын деп аракет кылып атканда керебезбиз азырчы. Анан бул иллюзия дүйнө жүзүндөгү мировой, Европа, Азиянын жеңүүчү чемпион иллюзионисттердин бардыгы Өмүрбектин досу. Ошолор менен кеңешип, сүйлөшүп, алар эми Кыргызстанда биринчи жолу эмес, Орто Азияда биринчи жолу Өмүрбек сенин үчүн биз барып берелик, давай ушундай иш-чараны өткөрөлүк дешип башташкан. Буга Өмүрбек 2 жыл даярданды. Амантур экөө тең. Ошон үчүн мындай иш-чарада сөзсүз Канчасында болот ал концерт? 9-10 мартта болот. Филармонияда. А сиз ошону колдогонго Ошондой чоң иш-чараны өткөрүп атканда булар өзүнүн жумушу менен алектениш керек. А продюсер, уюштуруучу өзүнүн иши менен алектениш керек. сиз продюсер болуп атасыз. Мен эми ушундай болуп атам азыр. Назгүл айым, Жол көрсөтүп, жок, эме акча жагынан жардам берип да. Назгүл айым, айтсаңыз, Өмүрбек менен Амантур Молдокматовдун кошелегин Назгүл насыйбат. Өмүрбек мырза, демек мындай бир акырынан убактыбыз келип барат, анткени андан соң дагы телекөрүүчүлөр үчүн Молдокматовдордун азыр бир туугандарынан мындай сонун номерлер болот экен. Бир суроо сурап кетейин. Сыйкырчылык, көз аччылык менен тиешеси жок. Бул болгон эле бир өнөр, болгон бир чыгармачылык искусство турбайбы ушунда сиздердин көргөзүп аткан талантыңыздар туурабы? Ооба. Бу жерден фокус, мисалы үчүн спорт деп атпайбызбы? Фокус өзүбүз аябай көпкө бөлүнөбүз. Микромайга өзүнчө болот, иллюзия өзүнчө болот, трансформация өзүнчө, классика өзүнчө, ушундай ар бир номер. Сиздики ошондо кайсы? Билип алайын. Классикади көрсөтчүмүн, бирок буга азыркыга элдин баары баягы көбүнчө мен Казакстан экөөбүз 2 жылдан бери даярданып атабыз, көбүнчө күлкүгө. Амантурдуку да күлкү. Ошондо Кыргызстан менен Казакстан көбүнчө элди күлдүрө турган эмеге уштайбыз. Ошондон азыр мен күлдүрүүчүлөрдөн бир жүзүндү көрсөтүп кетем. Сүйүктүү биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө өзгөчө мүмкүнчүлүк болуп даярданырсың? бир Жок, азыр отурдуңуз. көргөзөбүз. Албетте эле аны көргөзгөнгө чейин биздин салтыбыз бар. Албетте эле бул салтка айланган сурообузга кимде гана жооп берген жок. Бизнесмендер, спортчулар, ырчылар, сыйкырчылар биринчи жолу жооп беришет. Немесе Өмүрбек байкем сизден баштайлы, андан соң Амантур мырза, андан кийин Татынакай эжеке өзүңүз көрөйүн, сиз бүтүрүп бериңиз. Кыргызстан дегеле сиз үчүн эмне? Негизи баягы биз Кыргызстанда жашап атканыбызга ата-энелерибиз илгери айтып атпайбы, байманаптар депчи мисалы үчүн. Ошо байманаптар биздин жерибизди коргоп келген, алар как президент катары. Ошон үчүн биз ошо Кыргызстанды жакшы көргөн, жерибизде жашап атабыз. Ошо чоңойтабызга рахмат. Ошо Кыргызстанда жашап атканбыз, өзүбүздүн жерибиз бар экенин. Кыргызстан сиз үчүн Ыйык, өзүм жакшы көрөм. Амантур, сиз Кыргызстан сиз үчүн эмне? Мекен? Мекен. Жооп бер. Мекен. Бар экен. Көрсө мекен деген сөздү эстей албай аткан турбайбы? Назгүл айым, сиз үчүн. Мен үчүн Кыргызстан мен үчүн киндик кан тамган жерим. Кыргызстан менин ыйык мекеним. Кыргызстан менин сыймыгым. Мен кыргыз кызы болуп жаралганым үчүн мен чексиз сыймыктанам. Эми келиңиздер, сүрөткө түшөлү. Албетте эле концерттин алдында селфи кылып, ошол жактан ойлорду, суроолорду жооп берсе, жаса балким сиздер кирип жооп берип коесуздар. Анда эмесе, кеттик. Жылдыздуу селфи салам Кыргызстанда. Албетте эле Салам Кыргызстандын 6-сезону болуп атат. Карап көрсөк 6 сезон болуп калыптыр. Жана албетте эле ар бир коноктон соң оюндар бар, аны баарыбызга эле жапжашынакай белгилүү. Бирок бүгүн ушул биздин стандарттарыбыздан бир аз четке чыгабыз дагы. Ансыз деле укмуш сонун таланттардын ээси болгондуктан өздөрүнүн бир номерлерине кезек буралы. Андыктан кол чалар жаңырсын. Биз азыр реквизиттерибизди даярдап туруп, андан соң Амантур жана Өмүрбек мырзанын укмуш сонун номерлерин бир көрмөкчүбүз. Кол чалар жаңырсын.
Анда эмесе биз даярбыз, телекөрүүчүлөр даяр. Фокус, иллюзия жана албетте эле сыйкырчыларды жакшыраак байкаңыздар. Сыналыңыздарга жакыныраак отуруңуздар. 3 2 1 кеттик. Var sen de sen var. Siz gelin. Меники. Olsun Nazire. Только эме юбкам Назирежеке. Жантан бери Гүлжанайым кыйын болуп атпады эле. Эмне качат? Өзү кыйын болсун. Туруңуз бака. Давай. Келиңиз. Туруңуз. Kulağım, помогите. Ана, колчалар жаңырсын. Сыкырлы. Бердеги сыкырлы платок байлайсыз. 1 2 байлайсыз. Эмне болуп атасыз? Ey, Келиңиз, туруңуз. Чечиндирбейт, эч ким чечиндирбейт, коркпоңуз. çeşme. Амон тремледе сүйлөп койдум. Biz sizin çeçeniz. Tu yolki. Сыкырлы жерге салабыз. Кыймылдаган жокпу платок? Жөн эле оозуңан суска чыгап турсаң эми. Эмне болсо? Платочка кыймылдаган жокпу? Жок. Сезген жоксуз эми, может? Үйлөнү билесизби? Ол эми жөн Гүлжанайым, жөн туруңуз. 1 2 3 Ay.
Жүдеп қалсаңшы. Өмүрбек жана Амантур Молдокматовдор биз туугандар, кол чаап койсоңуздар болот. Амантур мырза, Өмүрбек мырза, сиздерге чоң рахмат. Биздин эл журтка бизге сонун көңүлүбүздү ачып, жакшы фокустарды көргөздүңүз. Дагы келип туруңуз. Анда болсо, сиздерге үчөөңүзгө тең эл журтка кайрылуу менен жакшынакай эркин микрофон берели. Анда эмесе, урматтуу биздин Бишкек шаарынын тургундары жана меймандары, бардыңыздарды кайталангыс сонун чоң шоу программага чакырабыз. Келип, жомокко балкып кетиңиздер 9-10 мартта филармониядан күтөбүз сиздерди. Эркин микрофон. Өмүрбек байке. Кыргыз элине болгон каалоо тилегиңиз. Барыңарга кааларым эме тынчтык каалайм. Жаңы иштеп бүткөнгө кичине эптенип калдым. Баягы оңой эметилгени менен аябай өзүм көп эметим кетип калды. Ошо тамамда катып кетти. Эмне дейм, ар бир өңөргө бул жашоодо келебиз, кетебиз, сыйкыр жашоо каалайм. Ар бир эмеңерге эми жашооңор жакшы өтсүн, сыйкырдай болуп өтсүн, ар бир өңөр карыбагыла, жаш бойдон өткүлө дегендей баарыңарга жакшылык каалайм. Үйүңөр тынчтык болсун. Амантур. Эми элибизде тынчтык болсун. Жакшылык болсун. Жаман Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Назгүл эжеке, биз сиздерди дагы чыгармачылыгыңыздарга ийгилик каалайлы. Өмүрбек байке, Амантур, бар болуңуздар. Бүгүнкү биздин Салам Кыргызстан берүүбүзгө куш келипсиздер. Албетте Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы тема өртүсү Ата кондитердик фабрикасы менен эң таттуулары менен биз да сиздерди сыйкырдап белек берели. Бирөө экен деп Сыйкыр десе эле эме болбогулайт. Бул чын эле, анан көбөйүп кетет. Ала берсеңиздер түгөнбөйт, келиңиз. сыйкырла үчөө кылып аласыздар. Эмнем көбөйтөлөмү? О, сиз сыйкырчысыз да. Акырын 14-3-кө көбөйтүп алсаңыз болот. Мага ушунусу жетет. Аны эмесе, Чоң рахмат. сөзсүз түрдө сиздерди ар дайым күтөбүз. Төрүбүздү көрүп алдыңыздар дегендей кол чалар менен узатып коюңуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Келип туруңуздар. Жакшы барыңыздар. Долбооруңуздар жакшы аншлаг менен өтсүн. Сиздерди узатып коюн, келиңиздер. Жакшы барыңыздар. Амантур, Өмүрбек Молдокматовдордун туугандары жана Назгүл Насиева алып кетти. Кол чалар, чоң рахмат. Жылмаюга ардайым себеп табылса, жашоо таттуу карачы. Ар бир үйдө бөбөктүн үнү жаңырса, жашоо таттуу карачы. Ар бир күнүн жүзүңө күлкү арнаса, жашоо таттуу карачы. Ар бир адам колуна бакыт кармаса, жашоо таттуу карачы. Жаңыланган таттуулар менен Ата компаниясы кайрадан жаныңызда. Ата жашоо таттуу карачы. Азыркы келе турган коногубузчу таң калып атам да, чыпалак бала дейт. Аябай кичинекей да, кичинекей. Мондой эле да. Эме жомоктогу чыпалак бала келет бекен, Сен көрдүң беле бул баланы? Чыпалактай бала деп айтып атат. Аты жөнүн айса тааныйт элек. Может, чыпалактай бала деген үчүн кичинекей бир. Тимеле төйтөйгөн, суп-сулуу, балапандай бирөөдү элестетип атам да. Анда эртерээк көрбөйлүбү, Санжар чакыр. Канчалык деңгээлде биздин кесиптештерибиз элестеткени туура экен, туура эмес экенин чогуу байкайбыз туугандар. Эл арасына Чыпалак Баатыр аты менен таанымал болгон Зарылбек деген мырза келип турат. Тосуп алыңыздар. Ат Зарылбек. Чыпалак.
саламатсызбы? Жакшы. Жакшы. Ушул боюн сияк өтүп кетүүдөй эле келдиңиз го. Келиңиз, отуруп бериңиз. Кол чаап койсоңуздарбы? Саламатсыздарбы? Келиңиз, бул тарапка жылып бериңиз. Салам Кыргызстанга Чыпалак Баатыр келип турат. Чыпалак Баатыр Саламатсызбы? Саламатсыздык. Сиз туура эле келдиңизби? Туура эле келдим, Чыпалак Баатыр деген. Туура эле келдим. Куш келипсиз. Рахмат. Эжекелерибиз Чыпалак Баатыр десе, чын эле Чыпалак Баатыр, а бул жакта Билек Баатыр келип атпайбы? Же Бут Баатыр дегендей. Саламатсызбы, Арылбек? Саламатсыздык. Кандай? Жакшы, өзүң кандайсың, жакшыбы? А суу ичип алайынчы. Сол бербейчи, мага сол. Денсаулыктар жакшыбы анан? Жакшы. Келиңиз, азыр менин кесиптештерим кичине өздөрүнө келип алсын. Ой, мен Чыпалак десе, мындай бала келет экен десем. Сиз эмне атыңыз Чыпалак? Эми 2015-жылы Токмоктон чыгып баштагам мындай тойлордочу. Анан элер деген тамада Чыпалак Баатыр деп коюп атпайбы? Эмнеге десем, сен Чыпалактарыма кылып атпайсың баарын дейт да. Анан ошону Чыпалак Баатыр болуп кеттим да. Кожоңку Баатыр болуп элечи. Сиз көбүнчө Чыпалаңыз менен эме Баатыр эме Мындай айтканда 21-кылымдын Кожоңкулу деп айтсам болот да. Номер 1 депчи. Бирөөнү туурабастан чыгып атам да, жаңы номер болуп. Жакшы, куш келипсиз. Деп өзүңүз деп койдуңуз, 21-кылымдын Кожоңкулумун Ошондой мен. деп койсо болот да. Же эл айтты андай деп. Кожоңкулу. Эми эл айтканда эми ушинтсең болот депчи. Анда кол чапашаңыздар, 21-кылымдын Кожоңкулу. Зарылбек байкем. Кожоңкул ашуудан өтүп баратып атын көтөрүп өтүп кеткен экен. Сиз эмнени көтөрүп өтүп кеттиңиз? Мен ага эме рекордту даярдап койгом да, бирок ошо мечтте койгом да. Бир бийиктик подъемго тоого чыкпасам дагы. Бир 150 кг кунанды өйдө алып чыгайын деген ой бар да, ийине отуруп так туруп 150 кг кунандычы. Ошо көтөрүп өтөйүн деген оюңуз бар, 300 метр бийиккечи. Ою бар экен. Жакшы. Жок, анда ошол оюңуздучу азыр биз Назира эжекебизди көтөрүп нерден бул жака 2 жолу басып көрөйүк. Экөөбүз элден чыгабыз. Зарылбек мырза, мындай кененирээк өзүңүздү тааныштырып койбойсузбу? Биздин кыргыз эли сизди биз деле мындай көрүп жүрөбүз, бирок биздин Элдерге да кененирээк тааныштырабыз. Элге, кыргыз элине таанышып, каяктын кулуну болосуз? Канча жыл болду ушундай баатыр болгонуңузга? Эмне болуп башталды эле? Эмне болуп башталды ошол жөнүндө кененирээк? 20 Эмне болуп башталганын деген жакшы экен. 18 жаштарымда, 16 жаштарымда өсүп кетип сөөктү. Анан 18 жаштарымда Шамшын тоосуна барып калам, Чүй областынын. Анан жестемдин атасы Шашек ата деген. Мелис жестемдин атасычы. Подъемдун үстүнө күндө 1 ай бою. Кайсы жестең? Мелис деген жестем бар да, Шамшын анан ошол Биз таанып тургандай эле айттың го, мен жестең. деп айтып коет эми кыскачасы. Айтыр. Анан жөндөн эле доонун чокусуна бир машина өтпөй калыптыр да. Жарым тонналык таш туруп калыптыр да. Жарым 500 грамм. Анан атчан бала экөөбүз жылкыр айдап түшкөнү баратсак, анан ушул жерде ташты экөө тоңкур алып айтыптыр да. Анан жалгыз эле тоңкуруп таштагам да. Ой. Жарым мүнөттүн ичиндечи, экөөлөп тоңкур алып ташты. Жарым мүнөттө эле. Анан ошондой кожоңкул конуп калгам да. Башталып кеткен да. Андан кийин таш энелер 2011-жылы пайда боло албады телевизорго чыгып. Алар көрүп баары тиш менен чыгып аткандар, чаш менен чыгып аткандар, теласы менен чыккандар андан көбөйүп кетти да. Анан Чыпалак менен байкап көрөйүнчү да, анан кийин биринчи чыгып атам да. Мындай жок экен деп туруп ойлонуп турупчу. Жакшы. Каяктын кулуну болосуз? Сыгата районунун Чүй областынын Сыгата району. Канчанчы жыл болосуз? Үйлөөңүз барбы? 86 жыл колум. Элдер түгөйүн таап, ажырасам болсо түгөйүн таап алып, кайра албай качырып ийгем да. Ошондой болуп калган да. Качып кетип калды. Албай атып ажырашкансыз. Өзүм тандап койгом да, убагындачы, 23 жашымдачы. Андан 28 жашымда тапкам да, анда тандап койгом да. Эмне алдыңызбы? Казыр ошо азыр аракет кылып атабыз. Бойдоксузбу до сих пор? Бойдок. Бирок тандап коюптур. Алыстан мына сен алам деп тандап койгон. Анан да жүрөр, аныңызда качып кетсе эмне кыласыз? Эми качырбайсыз го, осун ашып алдык. Ят го. Уят. Кел. Албетте, Сиз остан аштыңыз же тандап койгонуңуз оштан аутудан ашып бартабы? Жок, өзүм. Өзүңүз. Алдын Тандагандырчы? Анан 25-тин тегерегинде да. Аябай мындай урматтуу теле башкача мырза экен, ушунчалык бир жан дүйнөңүз башкача мырза экенсиз. Эч кандай мындай аябай сонун инсан экенсиз да негизичи. Анан келиңиз, ушул өнөрдү канчадан бери ошо жана таш тоңкоргондон баштап өнөрдү аркалап, мен ушундай баатыр болсом болот экен деп баштадыңызбы? Же сизге ким түрткү болду ушинтип ушул талантты аркалашыңызга? Жана ташты таразага салып 500 кг экенин каяктан билдиңер дегендей. Мен үйдө шагылдан жазап мушөктөргө, кроватка коюп тура тоңкоруп көргөм да. 500 кг тоңкурлат экен. Ошону чечип койгом да, ошентип эле таап. Демек 500 кг экен. 500 кг да. Тоңкоросуңар 500 кг. Энди так тоңкорупчу. Тоңкоргон башка, көтөргөн башка, жылдырган башка деп коет. Сүйрөгөн башка бөлүнөт атай. Мыйрыган башка, айрыган башка. Жалаң тоңкоросуңарбы? Түрлөп калам да, түрлөп. Азыр Көтөрөм, чагам, кагам дегендей түрлөп. Чагат, кагат. Тешем, берем, чаптырам дегендей. О, тешкен жериң жакшы экен. Нелерди тештиң? Мындай айтканда 0,4,5 листте
Иә. Чыпалакка экинчи мык кармаймын да. 0,4 лист бар да. Ошону бир чыпалак менен тешем да, мындай мык карматып. Ошону айткандыкы. Чыпалак менен мык кармап тешесиз, э? Мык Мен айтпам, чыпалактын өзү менен тешип отурат. Анда Бурсулийдин компусундай болуп кетаткан да. Мен де ойлогом. Андай теше албайсыз азырчы? Мык менен тешем да мен. Чыпалак менен дагы кыягын аласыз. Чыпалак менен 24 кири бар го. Ыңгайсыз. Ошону 25 жыл көтөрөм да чыпалак менен. Мондай алып көтөрөсүз. Матырып алмай жок да, мындай учум менен илип кетем бийикке. Ал чыпалагыңызды эмне аябай жаман мындай көрөсүзбү? кылган, курчок. Ой, Көрдүңүздөрбү? эмне чыпалагыңызды мынча кыйнайсыз? Бул эми кыйнаган эмес, эми талант берген азартный кылыпчы. Желание. Чыпалаңыз кийин барып ишке жарабай оорукчан болуп калат деп ойлобойсузбу? Уже болуп калыптыр. Бүтүп калган, бушуп калган да. Мунусу нормально. Наркы колуңуз, наркы чыпалаңыз менен көтөрө албайсызбы? Муну менен 2 флексиону көтөрүп алсам 20 метр, 80 метр суну. Аңгайсыз аркандан байланган 2 аркандан. О, чыпалактарды мондай кылсаңыз? Бул чыпалагыңыз качок болуп калыптыр эми, оңгу чыпалак. Курчок болуп калган атай. Мамакеев жасап берген деп калган да, темирден жасап берген. Мама кийип жасап бергенде калган. Ушундай калган да. Бул атайын машыгуулары барбы деги эле чыпалактын машыгуулары? Чыпалакка даярданмастан кылам да. Даярданбастан каласыз. Мунуку техника спортсмендерде эмес депиздик, рекорд болот атпайбы? Тубасы кара күч деп коет атай. Эми азыр айтып берген нерселердин баарын жана көтөрөт, тыртат, жыртат, тешет, түртөт го, ошолордун баарын азыр кылдырабыз буякта. Мен мага кызык болуп аткан машинени түрткөндү биз эми буяктан кыла албайбыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кандай болот? 11 тонна автобусду 20 метр сүйрөгөм чыпалак менен. 11 автобус? 11 тонналык автобусду 20 11 метр чыпалак менен сүйрөгөм. Чыпалак менен. 20 метр сүйлөгөнсүз алдыга. Деги эле мындай күчтүн мындай адамга физикалык көрүнүшү мындай булчуңдар чоң болот. Анан демек күчтүккөндей сиз мындай карасак, сиздин булчуңдарыңыз деле көптөрү чоң эмес экен. Жо меники көп билинбейт да, теламчы, недомный болуп калганда ыңгайсыз болуп. Телам өйдөтөн деле ылдыйтан деле жоом болуп кете берет да. Далуу толукка аракка деле кете берет да меникичи, үчтүлгө. Бүт жагы башкача болуп кеткен дейсиз. Мындай элдердин көзүнө фокус көрүнөт да. Мындай бир дагы карасаң далуу болуп калат, айлыктарга далуу көрүнөм да. Шарыктарга келсем арк көрүнүп калам. Башка айларга барсам мындай толуктап айтат да, мындай түшүнбөйсүң да. Мындай айтканда мындай болуп атпайбы? Токмокко барсам чыпалак мындай. Кожоңко батыр десе, Токмокко барсамчы, Карабалта барсам чыпалак батыр дейт. Бишкекте жүрсөм Таштайнар дейт да, ушундай сыяктуу болуп атпайбы? Жок, мени карасаңыз, жок. Мындай күчтүү жигит деп биз негизи далуу, булчуңдары аябай мондай чыккан, денелери мындай чымыр жигиттерди айтабыз да. Ал Санжар айтып атат, денеңиз деле мындай бош эле экен го деп атат да, мындай спортсмендердей эле көрүнбөйт экенсиз депчи мындай. Ошо айтып атпаймынбы, шарыктарымда арык көрүнүп атпаймынбы силергечи? Мен негизи айтып атпаймынбы, айлыктарга далуу көрүнөм депчи. Иә. Токмокко барганда качок болуп кетесиз кандай? Жок, айылыма барганда да айылдарыма. Шарыктарга мындай арык Жана жооп бербеди. Ар жакта ар кандай көрө берет экен элдер. Мисалы үчүн эми келип туруп мындайча деп атат да, өкүңөрдүн араңарда мен арык көрүнүп калат экенмин дейт. А мен айылымда жалаң арык таракта семиз көрүнөм дейт. Семиз эмес, далуу көрүнөм да, сүйөк. Жоон көрүнөм да, жоон. Байке өзү айтпадыбы мен денем бара өнүгүп атып кичине неудобный болуп кетти деп. Боюм 183, ачыгын айткандачы, боюм 183, салмагым 93 килограмм. А негизи арыктарда 63, 73 килограмм деп айтат. Бою 183 болсо Сиз да. 93 килограммсыз. Мен ошону айтпайм, жоон да. Сөөк жон экен да. Кол чап койсоңуздар болот. Эми Зарлык мырза, албетте эле эми тарс эткенин баары тамаша. Сизге тамашалуу сөздөр болуп, сиз да тамашалуу жооп берип атасыз. Мен ойлойм, телекөрүүчүлөргө дагы аябай күлкү тартып атат окшойсуз. Эми мындай медицина тарабын караганда бул зыян эмеспи? Бул сөөктөргө, муундарга сиз кылган бул кыймыл аракеттер, омурткага, анткени албетте эле бул кара күч менен сиз азыр 30ка эми чыктым деп атасыз, 30тан ашып баратканда 40ка жакындап калганда тияк ооруй калып, бияк ооруй калып дегендер болбойбу экен? Бул стиль деген менден чыккан жок, илгери эле Кожомкул Батыр дегенден чыкпады эле. Биздики штангага даярданат го 50 килограммдан баштап 100-300 килограммга чейин. Биздики даярданбастык кылып атпайсызбы, даярданбай туруп. Ошон үчүн сурап атпаймынбы? Спортсмендер даярданат, мындай чыңданат. Спортсмендерден бокстан мээни байла дейт го, сатырсене жанан. Кара күчтөн болсо белди байла дейт. Страшно да, меники спортсмендерден өйдөрөөк да мындай, тяжелый да. Алар бирке оюмда даярданат го, меники даярданбасаң кылып атпайм, оорураак да. Ошону белди кантип абайлайсыз? Эмне кылып абайлайсыз? Мен бел ыгын билем да, ыгын билсең туура көтөрсөң эле, туура кылсаң эле болот да баардан. Врачтар менен сүйлөштүңүз бирок, дарыгерлер менен. Же сүйлөшкөн эмессизби? Сүйлөшүп көргөм да, жакшы эле деген да. Текшерилип көрдүңүз, баары жакшы эле экен, ордунда эле экен. Мындай жылыш тияк-бияктар жок, жакшы эле. Демек анда байыркы батырлардан турбайчы эле. Албетте, сиздин күчүңүзгө күч, талантыңызга талант кошулсун дейли дагы бир суроо берейли. Ушул Кыргызстандын ичинде эле ушинтип күчүңүздү көрсөтүп, талантыңызды тартуулап жүрө берейин дейсизби? Же чет мамлекеттерге чыгып келдиңизби? Же чыгайын деген ойлоруңуз барбы? Же болбосо сиз өзүңүз эле баягы мен өзүм эле үйрөнүп атам, өзүм эле көтөрүп атам дебей, бир чоң агайлардан сабак алып, мүмкүн спортсмендерден ушундай ойлоруңуз барбы же кандай?
Эми бу экинчи күн өтүп кеткен экинчи күн эле 12-си эле. Ошондо Ямагуга интернет аркылуу жөнөткөм да. Чыгып атпайбы жаңы передачалар ушундай. Кел дегенде. Аны кечинде жөнөтүп атпаймынбы саат 6-7-де. Билеттим бар жабылып калган эч. Барып келмекмин ушул жаккачы, 3 күнгө съемкагачы. Ямагу деген передачага. Бара албай калып отурам да. Чет мамлекеттергечи. Аны ушул жакта аракет кылган табылса кайрачы. Жок. Бирок жана бир жагын айттыңар го да. Эмне жагын айттыңар ага чейин да бирдеме деп. Эме чет мамлекет. Жок, андан башка Андан кийин мындай бирөө агайлардан, спортсмендерден сурайсызбы, үйрөнөбүзбү дейт. Жок, алардан үйрөнбөстөн өзүм эле ойлоп чыгардым да бул номерден барынчы. Ана эч кимге да үйрөтпөйсүз. Эч ким үйрөткөндө бул спорт эмес да, рекорд болуп атпайбы? Бул ан үчүн кожомкул болуп төрөш керек, а? Ошондой болуш керек да. Спортсмендерден тренер истесе, тренер көп элечи. Тренерден үйрөнүшөт го. Жок, Зарылбек мырза, макул. Сиз ошо жолдомо жөнөттүңүз, видео кылып жөнөттүңүз, а сизге ошо жолдомо кел дегенчи. Кел деген. Ошол эмнеге барбай калдыңыз? Ой, Биз карамга чалып атпайсызбы? Билет бар жабылгандан. Аны эртең менен 4:20 кетмек самолет. Аны бара албай атпаймынбы? 1:45-ке чыгарганда мени. Bir gün murun эле сурадыңыз бассам болобу? Же декабрь айында айтпайм, же 2 күн 3 күн мурун айтпайм да. 2-нчи күнгө түш келип калды да съемкасы. Бара албай атпайм. Буюрса кеңсине барып келиңиз сөзсүз. Жок дегенде бир 2 күн мурун жазсаңыз аларга. Мен ойлогон эмесмин да, мен 1 күндөн кийин чалат го деп. 1 жумадан кийин кылып, же 1 айдан кийин деп. Андай эмес кылдым. Жашооңузда калп айттыңыз беле? Мен негизи чындыкты эле сүйлөйм эле эртең берчи. Калп айтпай келтем да. Бир аз деле калп айтпайм да. Чындык айткан жакшы го негизи. Алдабай. А жашоодо кандай жигитсиз өзү? Ачууңуз тезби, же боорукерсизби, же аябай мындай чукул урушуп кетесизби? Эми любой кишидин характери болот деп коет го. Мен экен бир мүнөздүү да. Өзүң эрелөсүң, бирөө серелөсөн сөз бар го, любой нерседе. Сен спокойно жүргөн балдарданмын, мындай айтканда, түшүнүктүү балдарданмын да. Ал эми ушундай баатырга кандай айымдар жагат ошо? Мен жумуш суроону берейин дедим. Тандап койгонуңузду бир айтып бербейсизби элесиң? Кандай бою, салмагы? Кандай кыздар жагат мурду, тишти, кулагы деген. Ошо бизде айымдар жагабы? Сен айымдар камчы жакпайт, монтип көңүлдү көтөрүп атсаң. Мен айтканда арыкчырам болгон, бакыракка, ички дүйнөсү таза, характери жок, түшүнүктүү, жашоону түшүнгөндөр жагат дегенде. Характери жок деген кандай? Характери жок ошо кандай мен дагы кызык болот да. Характери жок. Ар бирин Канча кыйкырсаң да түшүнүктүү болгончо. Сөзү канча. эмне дейт? Канча кыйкырсаң да койдой унчукпай жүрөш керек. Мен ошондойм. Я, серби? Кыйкырып урушсаңыз деле мен унчукпайм. Жок, көзүңүздөн көрүнө турат ошондой. Жайлайм. Товар өтпөй калды. Кечириңиз. Зарылык мырза. Көзүңүздөн көрүнөт дейт. Келгенден кийин 100% ишенсеңиз болот да, сиз Кыргызстан боюнча эми аябай таанымал болуп калдыңыз да. Кудай буйруса эми ишиңизге ийгилик, жакшы өзүңүздүн стилиңизди таап алып, ушундай жакшы ишти кылып атыпсыз. Будан тышкары да башка бир нерсе менен жумуш кыласызбы, каякта иштейсиз же жалаң гана ушу кара күч менен акча табасызбы? Эми башка элдердин балдарындай болуп эле кара жумуштарды иштебейм да. Мурун опера театрды бүткөм да негизи, биздин студияданчы. Студияны бүткөн? Опера театрдачы. Эмнесин бүттүңүз эле? Жана опердичи. Вокалбы? Вокал. Анан консерваторияга барбай койгом да. Аякта знаменитый эжекем бар да, Эльвир Асанкуловна деген, уктуңар эле? Народный артистка да. Анан ошол эжекем аркылуу кирип анан аягында штаб салбадым чыкпайчы, кирбей. Консультант койдум да. Барбай калдыңыз аякка. Барбай Сиз негизи. ырчы болоюн дедиңиз беле башында? Опера болсо ырдатпайлы опера. Жок, ырчы деле эмес, просто эле да. Бир анда мелиңиз кандай дагы окусаңыз анда билесиз. бир куплет ырдап бериңизчи. А мен Бир куплет. оперный эмес да, мындай эстрадный деле бир куплетін ырдап кетпеймби? Каалаган эми өзүңүз эң жакшы Оперныйды бир аракет кылсаңыз сон болмогулу. Чупалак батыр бир танан опера десе аябай сонунда. Ал ырларды унутуп атпайм эми, ырлардычы, кандай ыр экен. Сөзүн унутуп калсаңыз мындай өтүп кетсеңиз боло берет. Же созуп эле койбойм мындай, созуп эле, ырдабай эле. Эме соскунда кандай сокулга чейин сососузбу? Жок, ысыгатка чейин. Андан да ашып кетет го дейм. Кана анда көрөлү, кол чаап коюңуз. Жок, мына билген эле ырыңызды. Билген эле бир куплет. Эстрадный ырдабай, мен байкап көрүп атам мындай. Байкайбыз. Ильяс Абдразаковдун ыры бар го, бир куплет. Атын унутуп атам да, сагынычтан жүрөк эзилген бар го. Сағынычқа бағынып, қиналып, қалдым сызға малынып. Азаптарға қабылып,
Ысынып мұздақ түнді жамынып. Зыйт, зыйт. Ай, 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 О, бар екен де, бар екен. Қаралтыға чейін сосын. Соңқылыққа дейін создыңыз, точно. Қол жағып қойыңыздар. Сіз бір четемен ырчы болбай қалғаныңызға мондай башқа талантты қолдап жөндеп кеткеніңізге разы болатам. Егер сіз ырдап шықсаңыз, Ильяс Абдразақ өшіп қалмақ екен. Мен просто ырчы болып деле кетейін деген, просто ағада О, сұлулық әне. керек екен да біріншіден сұлулық. Сіздер сұлу елекесіңіз? Енді менікі жаңағындай қара күшеуіңе жарашты да, меніңше келіп етші мындай. Сіз өзіңіз сұлу деп есептебейсіз бе? Эми ал сулук деген сурмаң 5 сантиметр, кебеттің аябай аппақ болуш керек дегендейчи. Сурмаң 5 сантиметр. Сурмасы 5 сантиметр. Сенікі сұрма жоқ қо? Сурма. Мен сулуу эмесмин да. Жоқ, сен Мен ошо кара күчтердин уруп жүрбөймүн. Тили кара күчү дегендей. Зарлык байкем, чоң рахмат. Эми келиңиз ар бир мейманга сураган салт кайланган сурообуз бар. Ушул баатырга, Чыпалак баатырга 21-кылымдын кожомкулуна өз айткандай. Кыргызстан эмне болду экен? Қырғызстан сіз үшін емде? Қандай Қырғызстан силер үчүн? Түшүнбөй албай ага. Ойлонуп кеттим. Азыр. Bir minut azır. Ойлонуп кеттим, ойлонуп. Нормально. Азыр. Мен. Комедия. Байке мурун кайда жүрдүңүз келбей. Мурунга эле келбей элеңиз. Ща. Простой болуп чыкпай жүрсөң анан. Те көтөргөн киши жок болсо спонсор, анан айла жок. Аракет кылат экенсиң акырындапчы. Активный. Все, конечно, конечно. Көтөргөн спонсор жок, активный болуп калат. Şey, boldu to'xtatib qo'ylar. Instagram қолданасызбы? Мен андайларды эле көп чукуй бербейм да. Простой сотка көтөрүп жүрөм да. Көп чукулай бербейсиз, бирок азыр ошо чукулаган адамдар үчүн бир сүрөткө түшүп коелу, анан элдер ой пикирлерин, суроолорун сизге жазып койсун, кийин кирип Салам Кыргызстандын баракчасында окуп жооп берип коюңуз, Кол саат. Түшүнүктүү. Мен бияқта қарасаңыз болады? Бияқта түшіп өтіп? Бияқта. Кетіп қалды. Бұлай қатып тұрып. Қатып қалды же. Бияқ телевизорда қойды. Бияқ телевизорда қойды. Не көтесің? Қожам қылбай кетті. Есте қалып қалсын енді түшіп қойды. Негізі видеоға тартып. Қол шағылар жаңасын ардақты меймандар. Андемесе, эми уақыт келди. Бизде негизи ар бир келген мейманга бир ыңгай сабалга коюп, ыңгай сабалдан кандай чыгып кетет экен ошону текшерип, оюн уюштурабыз. Бирок сизге бүгүн оюн уюштурбай эле сиздин таланттарыңыздарды текшергибиз келип атат. Азыр реквизиттерди алып чыгып алалы, андан соң ушул чыпалаңыз менен элдерге көргөзгөн номерлериңизди бизге да көргөзүп берсеңиз, Кол шағылар жаңасын. Келиңиз анда Зарлыбек мырзаны ортого чакырабыз. Аны эмесе мына телекөрүүчүлөрүбүз, жана сүйүктүү биздин көрөрмандарыбыз, реквизиттерибиз даяр, Зарлыбек мырза даяр. Анда эмесе баштады, Кол шағылар жаңасын. Бул ошондо кандай кыласыз азыр? Бул эмне такта? 5-ке 4-түк рейка. Кадимкиле рейка, 4-түктен бери бул. 150 мык. Чок менен байкап көрүш керек да. Байқап көріш керек, болбай қалышы мүмкін. Мындай кылып көрсөң пример келтирип. Кылыш сөзсүз керек пе, байке?
чоку менен да. Катуу эле урушка уруш керекпи? Балка менен. Чек эмес, чоку менен, төбө менен. Бияк мененби? Катуу туш керек. Ой, Санжар. Жөн. На зато кичине киргизди. До конца чыгарыш керек да. Сиз Эң орун мен кылып берип койбодум байке башын. Кичине киргизип берип койдум. 1 мм. Баштайын да. Баштаңыз. Садык байке, буюрса туган күнүңүзгө менден бир балка берейинчи. Кол чаап койсоңуздар болот. Могу чын эле кагылып калды я, карагылчы. Бул эмне? Жаңгак да? Жаңгактарды чыпалак менен чагуу. Кадимкилер жаңгак. Чыпалак менен. Так, чын эле жаңгак экен. Бир. Же, унчукпай турайынбы байке? Айтып коюңуз, эмне кылалы? Кандай кылалы? Ай, баракелде, кол чабыңар. Бериңиз. Кийинкиси кайсынысы колда канап кеткен турбайбы могу? Болду. Каяктагы жаңгактарды тандадыңыз? Болду, бүттү. Кол чабыңар жаңырсын. Зарылбек мырза, сизге эркин микрофон, эл журтка кайрылып, жашынакай өзүңүздүн каалоо тилек. Же болбосо учурдан пайдаланып туугандарыңызга салам айтсаңыз болот. Жо, Зарылбек мырза дебейли. 21-кылымдын кожомкулу, Чыпалак Баатыр. Караңыз, кандай керемет оюндарды көрсөттүңүз. Андан кийин эми сиз жалпы кыргыз элине кайрылуу, каалоо тилегиңиз. Келиңиз. Ушул 2018-жылы барыңыздардан көрүп атасыздар. 21-кылымдын кожомкулу кандай экен? Чыпалак Баатыр боюнча чыгып аттым беле? Юнез боюнча. Баракелде. Номер 1 болуп. Баары эле тиш менен чач менен кылгандар турбай Чыпалак Баатыр боюнча чыгып аттым беле? Колдоп коюңуздар, чоң рахмат. Кыргызстан биздин мекенибиз, патриотбуз. Баарыбыз тең бири-бирибизди унутпайлы, каяк жүрбөйлү. Баарыбыз тууган болуп жүрө берели. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, келиңиз. Бүгүн сизди дагы куттуктап, Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы деме өртүсү Ата кондитерлик фабрикасынын эң сонун таттуулары менен сизди сыйлайбыз. Күчүңүзгө күч, демиңизге дем, талантыңызга талант кошулуп, чыпалаңызга дагы бир чыпалак кошулсын. Ата. Видеого көрсөтүп коюңуз, таттуулар сөзсүз түрдө сизге. Андыктан ысык салам келип туруңуз, биз сизди унутпайлы. Кол чабыңар. Чоң рахмат, бар болуңуз. Келиңиз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз. Урматтуу айымдар, бардыгыңыздарды Мээрим айымга чакырабыз. Мээримге барсаңыздар эч качан жаңылышпайсыздар. Албетте Мээрим ар бир айымды сулуулугуна сулуулук кошот. Сулуулангандан кийин жаз келип жаркылдап кийингибиз келип турат. Андыктан барыңыздарды төмөндөгү 2 дарекке кайрылсаңыздар, эң сонун көйнөктөрдү тандайсыздар. Салам Кыргызстан долбоорунун башкы демирчүсү Ата кондитерлик фабрикасынан биздин айымдар жарышып атышат. Ким биринчи ачып жеп бүтөт. Анткени даамдуу, таттуу жана эң сонун сапаттуу Кыргызстанда жасалып чыккан Атанын таттууларын ар дайым алып, дасторкон үстүндө жүрсүн, колдонсун. Тамагыңыздар таттуу болсун сиздердики дагы. Ар дайым ар жума биз менен болуңуздар. Кайрадан бир жумадан көрүшкөнчө жакшы жатып жакшы туруңуздар. Жалпыңыздарга жакшы маанай, жагымдуу кеч каалайбыз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки ишембиде жолукканча саламатта туруңуздар. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Бир жумадан кийин сиздердин назарыңыздарда коомдук биринчи каналда кайрадан Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы болмокчу. Сиздердин назарыңыздарда Санжар, Назира, Гүлжайна. Салам Кыргызстан! О, келдиңме? Демеле мен коноктор жөнүндө айтчы. 21-жылдын кожомкулумун деп. Кожомкулум эле кимге окшош экен? Айтсаңыз. Эме кемчон. Демеле ырдаганың менен карайыр. Сокулукка чейин созбой эле. Бул немеден Кызыл аскерден авария болуп кетти.
Жоқ, жаңағы айтқаның чимитіп қойды. Мен шарға келсем арық көрінем, айыл барсам качок болып қалады. Бұл айылына барғанда митіп басып қалады ұқсайды. Жоқ, шаарда бұл ешкім танымай. Ай, бұны бияқта конкурста ойнап жатсақ қой, екеуіміз қарап күліп жатсақ, не болды саған деді. Ай, жоқ, мен фокусниктерді айтшы. О, фокусниктер келді, кім келді? Ал, Зарылбектен кейін алар көзіме көрінбей қалды. Мына аман тұр деген не, телевостан қалған бұл мен. Ошын айтсаң. Жалаң Ленат. Не бұл, сөйлей албай бұл жері, не? Хотя мүйтіп қойбай бұл. Мен айтам. Берке Өмірбек айыбай чычалайды екен, бір нәрсені айтсаң түмеле ұршып кете тұрғандай болып түмеле. Мен Қырғызстанды дүйнеге танып жүрсем, Қырғызстан мені танымайды. Келбей бірінші өзі Қырғызстанды танылып шықпай. Ошонда. Қырғызстанды танып жүрем. Қырғызстанда келбейлі тенті өзі арғы жақта жүрсен. Қырғызстанды мен танымай қалып тұрып. Танымайбыз, ешшек оқ танымайбыз. Қалып білек өсілі өлміш болып болды, танимыз деп. Мен кейін ойындарын байқап қалдым. Көріп қалдың ба? О, мен деле көрдім. Екеуіз концертіміз аны жөнін ойнасақ болады екен, Жүріп ошоны үйренесің. Қайсыны? Жаңағы көргенді басып жазайбыз.